Кебіркілер айтады да, қайненем жаман кірішет, қайнежем жаман кірішет деп. Ал кейбір келіндердің қылып жатқан өзінің қимыл әрекетінен Аллахтың берген жообу болып қалып жүрбесін деп атам да. Чын. Майрық бір келін бар, чын. Қапа болбасын. Ақсап басқан бір келін бар. Бирок қайнене үшін табылықсыз кенжал. Анын ақсап басқандығы көзі көрмейді. Анын мамилеси, анын қызматы қайненені жашартып жүрді. 2 дипломы бар. Айылда тұрып, орысча, англисче, түрікче, арабча жана башкача сүйлейді, бирок қылған қызматынан майнап шықпайды. Мұндайлар да бар да. Кемшілдікті кімдір біреуден іздемешіміз керек. Кемшілдікті біз өзімізден өзіміз іздешіміз керек. Мына мұны чыныгы жашоо дейді. Азыр фитна ушундай дүрбөлөң. Каерде болбосун, үй маселеси негизги ролдо, үй бүлө маселеси экинчи ролго түшүп калды. Экинчи маселеде. Эгерде кимдир бирөөнүн үйүндө үй бүлө маселеси негизги маселе болсо, демек ал алачыкта жашаса дагы ал бактылуу жашайт. Бактылуу жашайт. Мисалы, аззуайж, үйлөнүү, баш кошуу. Ла яхтаж буютан васиа. Чындап айтканда, үйлөнүп, баш кошуп, очор бачар болуп, балалуу, чакалуу болуп жашаш үчүн кенен үй керек эмес. Вала асафан фахира. Эң акыркы моделдеги эмерек да зарыл эмес. Лекин яхтаж нуфусан тайиба ва хусну муашара. Бактылуу жашоо үчүн эң мыкты таза жүрөк, анан аруу тилек, анан көркөм мүнөз эле керек. Болду ушул. Чатырда жашасаң дагы, хан сарайда жашагандай жашай бересиң. Чатырда жашасаң дагы. 2 кабат, 3 кабат үйлөрү бар, адамдар бар. Бирок эмдиги чекти мамиле али бекемделек. Солгундагандан солгундап, жүргөмүштүн желесиндей болуп, көөн кирдеди, жүрөк тунарды, көөдөн качан эле чаң баскан, чындап айтканда. والبيوت ليس أساسها الأسمنت والحجر بل أساسها المرأة الصالحة. Үйдүн фундаментинин эң бекем жери ал жогорку маркадагы аралашылган цемент эмес, же бекем таш эмес, же сыртындагы эң сары таш эмес. Үйдүн эң негизги бышык жери ал этеги узун, денеси тосук, адеп аклагы мыкты болгон салиха аял, ал ошол үйдүн эң бекем жери ошол. Эң бекем жери ошол. Сиз ошол. Сиз жөнүндө сөз кетип бартат. Үй дегенде сиз жөнүндө сөз болот. Үй бүлө дегенде эң биринчи сиз жөнүндө сөз болот. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ад-дунья мата ва хайру мата'iha al-mar'atu as-saliha. Sadaqa Rasulullah. Dünya bul kadimde kapital. Dünya bul baylık, ken, kazına, kenç. Dünyanın içindeki adam balasına en zarıl bolğan kendilerinin içinen bası yok, en kımbatı al emne dese adep ahlaklı ayal degen. Andan ötken kazına yok, çındap aytkanda. Siz oşol. Бирок ар бир нерсе өзүнүн баасын сактап калыш керек да. Мисалы сиздерде малина бар. Өзүңөр келишип аласыңар. Мынчадан сатабыз айтып коеюн, баасын түшүрбөгүлө деп. Алма бар. Багбандар айтат, түшүрбөгүлө. Күзүндөсү үзгөндө мынчадан кылабыз деп. Аял дагы өзүнүн баасын ушинтип көтөрүш керек да. Кагалайын биз аялбыз, биз жабыкпыз. Кагалайын кызым, эжем, сиңдим, абысыным мындай бололу, тигиндей бололу деп, өзүңөрдүн баркыңарды өзүңөр сактап калышың керек. Анткени силер түгөнгүс байлыксыңар. Бирок мен бир нерсени эмесиңерге салайын. Эшен деген
Erkekler жүрөт Москвада, Россияда, Кореяда жүрөт, Америкада жүрөт, Германияда жүрөт. Айтор дүйнөнү айланбаган мусулман жаштары калбады. Баарынын бир эле ою биринчи эле үй салсам деп кетти да. Үй салсам деп кетти, бирок үй бүлөсү бузулду. Ачыгын эскере, жашырган дене. Жашырган эмне? Үй салам деп, үй салыш үчүн акча жыйнаганы кетти, бирок үй бүлөсү бузулду. Эми ушул зарыл беле. Андан көрө ушул жерде эски там болсо деле, ичинде обои жок, топурагы күбүлүп атса деле, уртунда жылмайы су бар жубайы, каткырып күлгөн уулу менен кызы бар болушу өзү ал үчүн кайталангыс байлык эмес беле ушул. Канчаңыздардын кызыңыздар ажырашып да келди. Үйдүн айынан. Кайнененин айынан ажырашып да келди. Сиз деле ошондой кайненесиз да. Кызыңыздын кайненесиндей сиз деле кайненесиз. Демек эң негизги үй сизсиз. Негизги үй кайнене сизсиз. Негизги үй ал подвалы менен 1-2 кабат үй эмес. Барын жарымын оң кучагыңызга, жарымын сол кучагыңызга батырып алган эң чоң хан сарай кайнене, чоң эне, тайене сизсиз үй. Балаңыз салып бере турган үй эмес. Негизги үй сизсиз. Анткени ошо наристеңиз үчүн сиздин көкүрөгүңүз бир учурда ал үчүн азык болду эле. Сиздин кучаңыз ал үчүн кадимки жел бешик болду эле. Курсаңыз ал үчүн 9 ай түнөк болду эле. Чоңойгондон кантип мени батыра албай калдыңыз? Өзүңүз айтасыз го, кызың урушуп кеткенде. Кызыңыз урушуп, кичине тарынып келгенде, аны болушуп алып, кичинекей ушу бир нерсени чоң кылып турма берген апалар бар. Ичиме баткан сыртыма батпайлы өңгүрөйүн. Келсин деп алып калган күнүңөр да болгон. Мен шунчалык ичим ачышканы, үй салам деп кеткен эркектердин бул жакта үй бүлөсү бузулганы болуп атат. Бизче аны түштүктө үй жерге кирсин, үй көргө кирсин деп ушундай дейби? Үй көргө кирсин. Ошондон көрө үйү жок жөн эле талаада чатыр тигип алып жашаганы жакшы эмес беле? Бир эмес 2 үйү бар. 2 эмес 3 үйү бар, үй бүлөлөр бар. Бирок үйүндө тынчтык жок. Мыкты мамиле жок, жылуу мамиле жок. Ошол 3 үйдөн не пайда эми айтыңчы?